темада ачык сабак өттүм. Сабагымдын планын Сингапур методу боюнча 5 ай апмасына салып алдым. Биринчи топторго бөлүп алдым окуучуларды. 3 топко бөлүп, кислоталар, негиздер, туздар деп атап алдык. Топтор жагымдуу маанайды өздөрүнүн темасына байланыштуу, өздөрүнүн атына байланыштуу жагымдуу маанай каалап өттү бири-бирине. Экинчи, жагымдуу маанайдан кийин алтын эрежени дагы окуучулар өздөрү кабыл алып алды. Сабактын акырына чейин ошол алтын эрежеге баш ийип иштешти. Андан кийин үй тапшырмасында суу эритмелер жана эриткич боюнча үй тапшырма бергенмин. Үй тапшырмада эритмеде эмнени айтабыз, эритмелер канча түргө бөлүнөт, каныкпаган эритме деген эмне, аларды каякта колдонобуз деп тапшырма бергенмин. Аларга туура жооп беришти окуучулар. Эки кыз чыгып практика жүзүндө көрсөтүп берди. Кайсыл эритме каныккан эритмеге кирет, кайсысы каныкпаган эритмеге кирет деп аныктамасын айтып беришти. Андан кийин 8-9 маселени бергенмин. Окуучулар жакшы иштеп келиптир. Ар бир топтон бирден окуучунукун текшерип, калгандарын ошол окуучу бири-бирине алмаштырып текшерип өттү. Ал бизге ыкчам текшерүү болду. Мен сабактын жүрүшүндө баалоо критерийин түзүп келгенмин. Баалоо критерийинде аларга таркатмалар бердим, карточкалар. Алардын карточкалардын артында упайлары менен бердим. Сабагыбызга байланыштуу. Мисалы суунун артына үч упай койдук. Кислоталар, негиздер боюнча дагы сода, саммам ошолор чыгарып артына бал коюп, ошо менен баалап кеттим. Мен баалоо критерийиндеги окуучуларга берген таркатмаларымда акырында pH көрсөткүчү боюнча чөйрөлөрдү аныктап, кислотаны кислотага, негизин негизге жармаштырат шкалага. Ошону окуучуларга айтып өттүм. Темага киришүүдө мен экранга темага байланыштуу сүрөттөрдү чыгарып койдум. Алар кызыгып ошо сүрөттөрдү бул кислота, бул негиз, бул туз деп айтып өтүштү. Андан кийин максат коюп алдык. Максатта кислоталар, негиздер, туздар жөнүндө жалпы түшүнүк алуу, химиялык жана физикалык касиеттерин үйрөнүп, практикада колдоно алуу, практикалай алабыз аларды деп максат койдук. Мен максатыма сабактын акырында жеттим деп ишенем. Себеби окуучулар аябай жакшы катышып берди. Максаттан кийин биринчи кызыктыруу суроо кетти. Мен аларга үйдөн 3 суроо түзүп келгенмин. Ошол суроо боюнча биринчи кислоталардын тобуга күнүмдүк турмушуңарда колдонгон азыктар тууралуу айткыла дедим. Лимон, уксус жана сода боюнча сүйлөп өткүлө дедим. Алар батманга отуруп 3 минутта бакытта даярданып алышып, кийин чыгып презентация кылып берди. Экинчи негиздерге берген суроом кычкыл жана негиздүү даамдар дегенде эмнени билесиңер? Лимон эмне үчүн кычкыл деп суроо даярдаганмын. Алар жакшы жооп беришти. Үчүнчү туздарга силер эмне үчүн туздарды колдоносуңар? Жана сода эмне үчүн тайгак деген суроо бергенмин. Алар жакшы изилдеп таап, жакшы жооп беришти. Экинчиде изилдөөдө биз практика жүзүндө теорияда алган билимдерин практика жүзүндө колдоно алышты деп ойлоймун. Себеби кислоталарга берилген тапшырмам изилдөөдө металл тарындысын кислотага салып эмне бөлүнүп чыкканын аныктоо болчу. Алар цинк металлдын тарындысын туз кислотасына салып көрүп, сутек газы бөлүнүп чыкканын, мен күкүрт жандырганымда алар күкүрттүн башкача жанганын көрүп байкашты. Анда сутектин бөлүп алынышы боюнча ошол тажрыйбаны иштетишибизди билип алышты. Экинчиде негиздер боюнча калийдин гидроксидин, кальцийдин гидроксидин жана лимон ширесинин чөйрөсүн аныктап өттү. Анда лакмус кагазын пайдаланышты окуучулар. Калийдин, кальцийдин гидроксидтердин эритмесин суу менен даярдап алып, лакмус кагазын тийгизип көрүп, түсүнүн кандай өзгөргөнүн жана кандай негиз экенин аныктап алышты. Күчтүү негизге кирет экен деп аныктап алышты. Лимон кислотасынын ширесинде кислота бар экенин, лакмус кагазыбыздын түсү сары түскө айланганын, кызыл сары түскө айланганын көрдүм. Андан үчүнчү тобубуз туздарга
Soda менен уксусту аралаштырып эмне бөлүнүп чыкканын байкашты. Алар көмүр кычкыл газдын бөлүнүп чыкканын жасап көрүп дана байкады. Андан кийин практика жүзүндө аябай аларга кызыктуу болду. Сабагыбыздын 3-бөлүмүндө түшүндүрүү кетет. Түшүндүрүүдө мен санарип кампадагы материалдарды колдоном. Анда окуучуларга чогумдуу сабак видеолор бар. Сабагыбыздын максатына жетүү үчүн бизге жакшы натыйжа берет. Видеосу бар, видео презентациясы бар. Ал жерде кыска мүнөттө тартылган видеолору, симулятору, 3D модели, сабактын иш планы мугалимдер үчүн жеңилдик ал бизге. Видеосун, кислоталар жөнүндө видеосун коюп бердим. Андан кийин 3D моделин көрүп өттүк. 3D моделинде синк тарындысын кислотага салып эмне бөлүнүп чыкканын көрүштү. Андан кийин pH чөйрөсү боюнча шкаласында көрүп өттү. Кислотага негизги эмнелер кирет экенин анын дагы симулятордо көрсөтүп бердим. 4-чү бөлүмүдө уже сабактын 4-бөлүмүндө кеңейтүүдө мен формулалар боюнча иштедим окуучулар менен. Өзүм формулаларды карточка катарында чыгарып алганмын. Капсулалардын сыртына, дарынын идиштеринин сыртына формулалар чыгарып алып, ошолорду колдонуп, топтордон ар бир топтон 2 окуучу чыкты. 2 окуучу чыгып, аралаштырып койгон кислота, негиз, туз боюнча командасы боюнча топтоп өттү. Анда мен 1 мүнөт убакыт бердим. 1 мүнөт убакытта окуучулар аябай талашып, тез иштеп топтоп өттү. Анда негиздер эң жакшы көп упай алышты. Андан кийин отурган окуучулар отурган жерде мен аларга iPhone чыгарып алганмын. Ошол iPhone'дорго жазышты. Жазып, формулалар боюнча жазып, аттары менен атап өтүштү. Кислоталардын формуласын жазышты. Негиздеги топтогу окуучулар негиздердин формулаларын жазды. Туздагы окуучулар туздардын формулаларын жазып өттү. Жазып, айтып да беришти. Сабагыбыздын 5-бөлүмүнө келип жеттик. Баалоодо мен ушул өтүлгөн тема боюнча тест түзгөнмүн. Болгон 6 тест. Окуучулар аны тест баракчасына жоопторун экрандан көрүп, туура жоопторунун варианттарын белгилешти. Мен акырында бири менен алмаштырып, туура жоопторун айтып, ыкчам текшерип алдык. Текшерип алганыбыздан кийин алардын алган упайларын, балл карточкаларын топтоп эсептеп чыгышты. Ар бир окуучу алган упайын ошол жооп баракчасынын артына жазды. Тобу менен алган упайын дагы эсептеп чыгышты. Андан кийин ошол упай алган карточкаларын pH шкаласы боюнча чөйрөлөрүн аныктап, алар өздөрү жарымаштырып дагы беришти. Акырында үй тапшырманы мен окуучуларга кызыктуу суроо таап келгиле деп бердим. Ким эң кызыктуу таң кала турган суроону таап келип, мени таң калтыра алат деп үй тапшырма бердим жана менин номериме, WhatsApp номериме слайд түзүп жөнөткүлө дедим. Кислоталар боюнча, негиздер боюнча, туздар боюнча слайд түзүп WhatsApp'ыма жөнөткүлө дедим. Кийин бүгүнкү сабакта мен максатыма жеттим деп ишенем. Себеби мен сабакты санарип кампанын материалдарын колдонуп өттүм, баарын жана интерактивдүү методдорду колдондум. Лабораториялык иштерди жасадык. STEM билим берүү методдорун колдонуп, жалпы сабагымдын максатына жеттим деп ойлойм.